Салам айымдар, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен кышкыга даярдык көрүп, аябандай сонун аджика жабабыз, ачуу жабабыз. Жылда ушул рецепт менен жабам. Аябандай сонун даамдуу болот. Видеонун аягына чейин менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи таттуу болгарский перецибизди тазалап жууп, ушундай кылып туурап алабыз дагы. Эт өткөргүчтөн өткөзүп алабыз. Андан кийин ачуу калемпирибизди дагы тазалап жууп, буну да өткөзүп алабыз. Мынакей. Өткөзүп бүтүп калдык, даяр. Андан кийин чесногубузду дагы дал ушул жерде өткөзүп алабыз. Айтор бардыгын бирдей өткөзүп алышыбыз керек. Эт өткөргүчтөн же болбосо үйүңүздөрдө эмне бар, ошо менен өткөзүп алсаңыздар болот. Мынакей бардыгы даяр. Ачуу калемпир, бул жерде болсо чеснок, баарын даярдап алдык. Эми петрушканы тазалап жууп, кургатып, ушундай туурап алабыз. Андан кийин кинза. Кинза дагы аябандай сонун өзгөчө бир даам берип турат. Буну дагы ушундай кылып туурап алыңыздар. Андан кийин казаныбыздын үстүнө майдан куюп, дактап, биринчи таттуу болгарский перецибизди куябыз дагы. Анын үстүнө ачуу калемпирибизди салып, баарын жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Андан кийин бир аш кашык менен туз, кичинекей кашык менен шекер, андан кийин кара мурч, таттуу паприка, андан кийин кичине кориандр кошуп койдум. Баарын жакшылап аралаштырып, орточо отто кайнатабыз. Бир текшик кайнап чыккандан кийин чесногубузду салабыз. Андан кийин жакшылап аралаштырабыз дагы. Көк чөптөрүбүздү салабыз. Аябандай сонун ачуу болот. Өтө ачуу эмес, өтө таттуу эмес, орточо болот. Кыштын күнү кою тамактарга кошуп жесеңиздер аябандай сонун болот. Мынакей баарын жакшылап тегиз аралаштырабыз дагы. Толук текшик кайнап чыгып, болжол менен бир жарым саат же болбосо 40 минутадай кайнатып аласыздар. Баарын алдына жазып кетем. Андан кийин кичине уксус куюп коюңуздар. Ачып же атылып кетет деп корксоңуздар, кичине уксус кошуп коюңуздар. Мынакей биздин аджикабыз даяр болду. Эми отубузду өчүрүп, алдын ала жууп, тазалап, пардетип алган банкаларыбызга куюп баштайбыз. Мынакей. Ушундай кичинекей банкаларга куюп, крышканы дагы бир кайнатып алыңыздар. Үстүн бекем жаап, салкын жерге кышкыга сактап койсоңуздар өтө сонун болот. Мынакей даяр. Экинчисин куюп жатам. Аябандай сонун аджика болот, кыздар. Сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жаап көрүңүздөр. Сиздерге да жагат деген ойдомун. Аябандай даамдуу болот. Мынакей түсү дагы аябандай сонун болуп чыкты. Каналыма каттала элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Алдыда да жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.